Мурас Ордонон мектеп бала бакчага жакын жерден ушул үй сатылат. Центральный көчө, автобус жүргөн көчө дагы жакын. Жаңы салынып жаткан медресе, ФАП, аптека, дүкөндөр, бул жерде жаңы салынган парк баары жакын болуп калат. Бишкек шаары 1-май району. Видеону жогото болбойн десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй Мурас Ордода жайгашкан. Сиздер келүү үчүн туугандар Молодая гвардиядан түз келесиздер. Объездной менен кесилишет Молодая гвардия. Дагы түз келсеңиздер, Озерныйдын батыш тарабында Мурас Ордо конушу 1-май районуна караштуу болуп калат. Сиздер келсеңиздер, Озерныйдын мектеби могу жерде. Андан бери өтсөңүздөр, сол жакта парк жаңы салынган, мынакей балдар жүрөт. Андан кийин ФАП, милиция бөлүмү. Андан өтсөңүздөр эле мынакей 10-көчө, бул жерде медресени көрөсүздөр. Ушул медресенин оңго бурулсаңыздар эле, мына бул жерде үйүбүз жайгашкан. Ары жагынан 2-мектепте мынакей көрүнүп эле турат. Туугандар, бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарек Мурас Ордо, 10-көчө, 92-үй. Центральный көчөдөн келесиздер. Медреседен кийин 4 үйдөн кийин эле мынакей үйүбүз жайгашкан. Мектепти караңыздар, жакын, мамлекеттик мектеп. Ошонун жанында эле мамлекеттик бала бакча, госсадик туугандар. Бул жаңы салынган медресе. Медресенин жолунун ары жагы чоң поле, бул жагында парк, ФАП, аптека, дүкөндөр. Анан жол деле кенен, мынакей туугандар, электр энергиясы прожекторлорго чейин орнотулган. Бишкек шаары 1-май районуна караштуу Мурас Ордо конушу туугандар. Негизинен мектеп, бала бакча, ФАП, медресе өтө жакшы местоположение, жакын жерде балдарыңыздар жөө эле барып келет. Центральный жолго жакын, ал жерден автобус, анан маршрутка түз Ош базарга чейин жүрөт. Короосуна киресиздер. Мынакей машина койгонго жайы стяжка болгон. Бул жагында мынакей мөмө кирген, алма бактары, төрүндө сарай. Бул жерде узун турасы 15-ке 8 болгон үй. Могу жагы склад туугандар. Бул жак негизи кирүүчү эшик. Документ кызыл китеп, техпаспорт керектүүнүн баары бар. Түзмө түз элер менен байланыш болот туугандар. Кире бериш прихожкасы, андан ары кирсек коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туугандар. Биринчи эле оң тараптан көргөзүп баштайлы. Бул жерде бир бөлмө, түштүк тарабынан терезеси, отопление, паровое отопление. Бул жанында бир ушундай чоң бөлмөсү, залы, бул тарабынан терезеси, көрүп тургансыздай сонун ремонт. Бул жерде дагы ушундай бир чоң бөлмөсү. Деле кенен экен туугандар. Бул жагында тамактануучу бөлмөсү. Мынакей. Андан кийин тамак даярдаган бөлмөсү. Отоплениянын котелу жайгашкан жери, раковина орнотулуп, суусу чыгарылган. Бул жерде душ. Мынакей. Сиздер анан бул тараптан да котел жайгашкан бөлмөдөн да сыртка чыгып кире аласыздар туугандар. Бул эшиктен кирсек, бул жер склад экен туугандар. Мынакей. Жагада дагы ушундай склад. Стак 4 соток, узун турасы 16га 25, 4 бурчтуу туура формада туугандар. Бери карай жүрөбүз, мынакей. Бул жагында кene ушунча бош жер, үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү. Бул жагында өрүк, жана айткандай алма, жана башка бактары. Бул төрүндө кенен да ушундай бош жери. Жер жемиш кылып коесуздарбы, жашыл зона кылып коесуздарбы. Чегара мына байкалып атат тиги кошунадан. Бул жак чегарасы тиги пескалоктон болгон забор. Экинчи эшиктен да сиздер үйгө кирип чыга аласыздар. Жана ошондой эле бул жерде сарайы синевалы менен бир 6-8дей кой кармайсыздарбы, же бир 1-2 уй кармайсыздарбы. Даяр сарай, калсаңыздар склад катары колдонсоңуздар болот. Ал жагында сыртка ажаткана туугандар. Так, бул үйдүн туугандар $65 000 сурап атыптыр. Реальный клиенттер менен да содалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Эсинин номери 0220 62 16 79. 0220 62 16 79. Түзмө түз элер менен байланышасыздар. Видеону жогото болбойн десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар туугандар.